Assalamu алейкум туғандар. Мына Лелектен қайттық. Азыр Баткен жаққа кетіп отырмыз. Мына Рават айылынан өттік. Рават айылынан өткеннен кейін мына екі жағы деген шалқыған, балқыған ушул бир талабыз бар да ушул жерде. Мына ушул талаанын жатқанына қанша жыл болды, союздан бері бош жатат. Бир дагы ушул жерге келген жетекчи ушул жерди иштетем деп пикир кылып атыр да. Туғандары, мына ушул талааны бардығын иштете турган болсок, бизге деген қанша миллион тонналап түшүн берет ушул жер. Мына ушул жерди эле иштетип кое турган болсо, мына Баткен облусунун бюджетин өзү көтөрүп турат ушул. Дотацияда отурган канча айылдар бар. Ошол жердеги адамдардын бардығын ушул жерге алып келип иштетип, бир чоң кластерлик бак отургузушубуз керек. Мына ушул оң тараптагы ушул тоолордун ар жагында аябай чоң кеңири суулар бар. Мына ушул сууларды кандайдыр бир жолу менен ушул жакка алып өтсө болобу деген суроо туулду да менен. Эртеге Кудай кааласа ушуну губернаторго ошол Баткенде боло турган чогулушта ушуну Баткен облусунун жетекчилерине берели деп атабыз. Мына ушул караңыздар, канча миңдеген гектарлап, 100 миңдеген гектарлап жерлер канча жылдан бери бош жатат. Мына ушуларды жайыт комитетине жайыт деп жазып койгон, бул жерде бир эчки да тойбойт. Мына ушул жерлерди мына биздин бизнесмендерге бөлүп бериш керек. 1 гектардан, 2 гектардан бак отургузам деген азаматтарга бөлүп берип, ушул жерде абат кылышыбыз керек. Андай кылбай турган болсок, мына ушул жерлерибиз кимдин колунда калып кетет? Ким иштетет бул жерди? Биз аракет кылбасак, эч кимге кереги жокпу бул жерлердин? Эмне себептен иштетпей атабыз? Бардык журналисттерден суранам, ушул видеону бөлүшүп, өзүңөрдүн сөзүңөрдү жакшына кылып кошуп, мына ушул жерге пикир кылыңыздар. Иштеткени ушул чагылдырыңыздар массалык маалымат каражаттарында. Мына көрүңүздөр туугандар, кандай сонун жер жатат. Жанатан бери айдап келе атамын. Мына 140та кетип атам. 140та канча миң гектар жер жатат, бош жатат. Мына ушул жерге бак отургузайлы. Ушул губернаторлар, жалпы Кыргызстан мамлекети ушуга өзүнүн акчасын бөлүп бериш керек. Мына 26 миллиард сомду биздин ошол бийлик ушул жерге бөлүш керек. 26 миллиард сомду ушул жерге суу чыгарып бериш керек элдерге. Анан неге эле мигрант баанда биякта жашоо жыргал болгонсуп, эмнеге эле мигранттар кетип атат дейбиз. Мигранттар эмнеге кетип атат? Себеби дегенде жерлерине суу чыкпайт. Отургузайын десе, бирдеме жасайын десе, дыйканчылык кылам десе, жасайын десе суу жок. Ошон үчүн кетип атат. А эгерде ушул жердин бардыгын сууга толтуруп, сууларды берип, эгин эккени шарттарды түзүп бере турган болсок, ким өзүнүн үйүн таштап кеткиси келет? Мына ошон үчүн туугандар, мына ушул 26 миллиард сомду ушул жерге салыш керек. Ушул жерди абат кылып бак кылыш керек туугандарым.